Мыйзамдын көчүрмөсүн алып алсаңыздар болот, жаныңыздарга түшүндүрүп берип, мына ушундай шарттарга барыш керек деп. Бишкек шаардык милициясынын кызматкерлери 4 районго бөлүнүп түнкүсүн коомдук жайларды текшерүүгө алды. Мыйзам бузган жаранга 1000 сом, ал эми юридикалык жактарга 5000 сом айып пул салынат. Бул ирет күч органдары түнкү клуб, кафелерди текшерип, эскертүү менен чектелди. Бүгүнкү иш чаранын максаты ал штраф салуу эмес. Бүгүнкү иш чаранын максаты ушу элге жеткизүү, мыйзамдын талаптары ушундай экен деп түшүндүрүп берүү, жана эскертүү протоколдорун түзүү. Эмки уже постоянно регулярно боло баштайт. Кийинкилерде уже биздин айткан талаптарга көнбөсө, анда биз уже штраф салганга туура келет. Бүгүнкү иш чара ушул жанагыдай атайын бир багыттарда болсо, кийинки иш чаралар ошо мектептерде, иш чараларда, мекемелерде, баардык жактарда болот. Мы не будем препятствовать. Препятствие уже началось. Жаштар көп каттаган караоке бардын кароочулары милиция кызматкерлерин киргизбей тоскоолдук жаратты. Саналуу мүнөт ичинде кызматкерлер чылымдын гүл түшүргүчүнөн бери тазалоого үлгүрдү. Бирок тамак аштын тизмесинде чылым, кальян сатылары даана жазылып турат. Администратор жаңы мыйзамдан кабары бар экенин айтып, имаратта чылым чегилбейт деп ишендирүүгө аракет кылды. На основании закона, который вступил в силу с 1 числа. Мыйзам күчүнө кирген, чылым, кальян чегүүгө болбой турганы тууралуу эскертүү алганбыз. Биздин имаратта мыйзам чегинде гана иш жүрөт, ашыкча эч нерсе жасалбайт. Келечекте бул мыйзам жокко чыкса гана чылым чегилет, ага чейин бизде болбойт. Бул кальян тартуу үчүн ачылган жайга келгендер түтүн булатып көңүлү жай. Кардардын бири өзүнүн мыйзам бузган жокмун деп эсептерин билдирди. Я же не курю на улице. Мен эмне көчөдө чегип мыйзамды буздумбу? Эми адамдар чеккиси келсе эмне кылышы керек? Мен каршы эмесмин, бирок бул жерге кальян үчүн келишет да. Так вот, мы сегодня к вам зашли, чтобы вас предупредить по этой статье. Милиция кызматкерлери кардарга жана мекеменин администраторуна мыйзамдын жол жобосу тууралуу түшүндүрмө беришти. Мыйзамга ылайык жабык мекеменин ичинде чылым чегүүгө болбойт. Вот я и ждал, пока вы придете, сам участковый, чтобы... Мен мыйзам кандай иштерин түшүнбөй, силерди келип маалымат берет деп күтүп жаткам. Ооба, эми кенен түшүндүм. Эми биз мыйзам бузбоого аракет кылабыз. Белгилеп кетсек, буга чейин 28 сентябрда мамлекет башчысы мыйзамга кол койгон. Ага ылайык коомдук жайларда чылым, электрондук тамеки, кальян жана аралашмаларды чегүүгө толук тыюу салынат. Документ жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирген. Эске салсак, буга чейин кафе, ресторандарда чылым чеккендер үчүн атайын бөлмөлөр бар болсо, мындан ары аларга уруксат берилбейт. Мы убрали, получается, когда вышел закон. Мыйзам менен таанышпыз. Чылым чекчү залдын бирин жаптык. Бир залды коюлган талаптын негизинде жабдып иштетип жатабыз. Чылым чекчү жайы бар болчу, ал дагы жабылды. С тех пор, как закон вступил в силу, и нам сообщили о том, что нельзя курить. Мыйзам чыкканы тууралуу бизге эскертүү берилген. Кальян чегүүнү токтотуп салганбыз. Бул боюнча келген адамдарга маалымат берилет. Кардарды чектей албайбыз. Эшикке чыгып чегеби өз эрки, ичинде уруксат жок. Мыйзамдын максаты өлкө калкынын саламаттыгын тамекини колдонуунун кесепеттеринен коргоо, ошондой эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун тамекиге каршы күрөшүү боюнча рамкалык конвенциясын ишке ашырууга багытталган. Буга чейин саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда курагы 18 жаштан жогору калктын 25%дан ашыгы тамекиге көз каранды экенин маалымдаган. 2 жыл мурда статистикада чылым тарткандардын 48,2% эркектер, 2,7% аялдар түзгөн. Дарыгерлер тамеки колдонуудан өпкө рагы, жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыккандар, каза болгондор да көп экенин айтып келишет. Уланбек Тиканбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.